Биология 8 класс. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы көбөйүү органдары жана алардын түзүлүшү, түйүлдүктүн өсүшү жана өрчүшү туурасында сүйлөшөбүз. Сабактын жүрүшүндө көбөйүү органдарынын түзүлүшү жөнүндө таанышасыңар, уруктануу жана түйүлдүктүн пайда болушу жөнүндө маалыматка ээ болосуңар, түйүлдүктүн өсүшү жана өрчүү стадияларын ажыратып билесиңер. Сабакты баштаарда зигота деген терминге кайрылсак, бул түйүлдүк. Эми бул түйүлдүк кантип пайда болот? Көбөйүү деген терминде көбөйүүнү биз билебиз. Жыныстык жана жыныссыз жол менен көбөйөт. Бардык тирүү организмдер өзүнөн кийин тукум калтырууга жөндөмдүү. Андыктан адам дагы өзүнөн кийин тукум калтырат. Ал ошол түйүлдүк эми кантип пайда болот? Аталык жыныстык клеткасы менен энелик жумуртка клеткасы бириккенде биз атап айткан зигота түйүлдүк пайда болот. Жыныс клеткалары башка клеткалардан айырмаланып турат. Дененин башка клеткаларынан. Аталык жыныс клеткасын сперматозоид деп айтабыз. Энелик жыныс клеткасын жумуртка клеткасы деп айтабыз. Булардын түзүлүшү боюнча бири-биринен айырмаланып турат. Аталык жыныс клеткасы сперматозоидтер баш бөлүкчөсүнөн, моюн жана куйрукчасынан турат. Баш бөлүкчөсүндө лизосомалар бар. Бул лизосомалар эритүүгө жөндөмдүү. Качан гана энелик жумуртка клеткасына жеткенде бул башындагы лизосомалар эритип, жумуртка клеткасынын ичине кошулат. Мына ошол кошулуунун натыйжасында, биригүүнүн натыйжасында жаңы организм, эмбрион пайда болот. Жыныс клеткалар башка клеткалардан айырмаланып турат дедик. Гаплоидтик жана диплоидтик болуп бөлүнөт. Гаплоидтик дененин жыныс клеткаларын гаплоидтик клеткалардан дейбиз. Ал эми дененин клеткаларын диплоидтик клеткалар дейбиз. Адамда 46 хромосома бар дейбиз. Ошол 46 хромосома тукумгучулук маалыматтарды тукумдан тукумга өткөрүп берет. Башкача айтканда, атасына баласы окшош деген түшүнүк. Аталык жыныстык клеткасын сперматозоид дейбиз. Бул 23 болот дагы, энелик жумуртка клеткасы 23 болот. Жыныс клеткасында хромосома, жалпы хромосома ошентип 46 хромосоманы берет. Ургачылык жыныстык хромосомалар эркек жыныс клеткасынын хромосомасынан айырмаланып турат. Аны кантип айырмалайбыз? 2X, эки окшош формадагы хромосоманы түзөт. Ал эми эркек жыныс клеткасынын хромосомасы бирөөсү ургачылык хромосомадай эле түзүлүштө, ал эми экинчиси болсо жарымы кесилген сыяктуу. Ошондуктан булардын белгилениши X жана Y деп белгиленет. Мындай деген суроо болушу мүмкүн. Энелик жумуртка клеткасынан 2X дедик. Аталык жумуртка жыныс клеткасынын хромосомасында X, Y хромосома кармалат дедик. Эми мындай деген суроо болушу мүмкүн. Кыз балдар кандай төрөлөт, эркек балдар кандай төрөлөт деген. Анда сурооңорго мындай жооп. Эгерде жумуртка клеткасынын X хромосомасы менен аталык жыныс клеткасынын хромосомасы сперматозоиддун X хромосомасы бириккенде, анда кыз балдар төрөлөт. Ал эми энелик жумуртка клеткасынын X хромосомасы кайра эле аталык жумуртка клеткасынын жыныс клеткасынын хромосомасы Y хромосомасы менен бириксе, анда эркек балдар төрөлөт. Эми аталык органдардын же болбосо жыныстык, эркек жыныстык органдардын түзүлүшү кандай болушу мүмкүн? Булар дагы органдар системасынан турат, ички жана сырткы болуп бөлүнөт. Ички бөлүгүндө жыныстык бездер, түтүкчөлөр, каналчалар жана уруктук жайгашат. Бул уруктук атайын баштыкчанын ичинде, коргоочу баштыкчанын ичинде сакталат.
Ал эми жыныс бездеринен суюктуктар бөлүнүп чыгарылат. Ал суюктук сперма деп аталат. Ошентип сперма өтө көп бөлүнүп чыгат. Дайыма бул ошол 1 миллилитр спермада 60-70 миллион сперматозоидтер болот. Ал эми ургачылык жыныстык органдардын түзүлүшү менен таанышып өтөлү. Булар жамбаш көңдөйүнөн орун алган, жамбаш сөөгүнүн көңдөйүнөн орун алган. Бул жерде маанилүү деген орган матка. Бул маткада баланын ошол түйүлдүк жайгашат, өсүп өрчүйт. Ушул түйүлдүктүн ичинде бул булчуңдуу чоюла турган орган, керегеси канчалык болсо чоңое алат. Ал эми дагы бир маанилүү деген жумуртка клеткасы жайгашкан органчабыз бар. Бул жерден жумуртка клеткалары жетилет дагы, матка түтүгүнө берилет. Анан ар бир 28 күн сайын матканын трубкасы бар. Ошол трубка аркылуу маткага келип түшөт дагы. Ар бир 28 күндө организмде өөрчүү, өзгөрүү байкалып турат. Бул болсо матканын оозу болуп саналат. Дагы башка органдарыбыз бар экен. Организм жыныстык жактан жетилгенде организмде өзгөрүүлөр байкалат. Ургачылык жана эркектик организм деп атабыз. Экөөндө өзгөрүү болот. Дене түзүлүшүндө, үнүнүн өзгөрүшүндө, дене мүчөлөрүнүн чоңоюшу, өзгөрүшү менен коштолот. Ал эми ургачы организмде да жамбаш сөөгүнүн өзгөрүшү, ошондой эле эмчек бездеринин чоңоюшу менен байкалат. Организмдин өрчүшү 2 этапта жүрөт. Биринчи этабы эмбриондук мезгил. Эмбриондук мезгил өзүнө эмбриондук жана органогендик мезгилдерди өзүнүн ичине камтыйт. Ал эми жаш организм мезгили бул туулгандан кийинки өрчүү болуп саналат. Эмбриондук мезгилде уруктанган жумуртка клеткасы зигота деп аталарын билебиз. Ошол зиготада клетка 24 сааттан кийин көбөйүүгө өтөт дагы. 2 клетка, 4 клетка, 4 клетка, 8 клетка, 8 клетканы андан 16-32 болуп көбөйө берет да, түйүлдүктүн катмарларын пайда кылат. Түйүлдүктүн катмарлары энтодерма, экзодерма жана мезодерма деген катмарлар пайда болот. Мына ошондон кийин катмарлар пайда болгондон кийин анын органдары, денесинин түзүлүшүндөгү эмбриондун өзгөрүүлөр байкалат. Эми онтогенез деген илим бар атайын. Бул жекече организмдин жекече өөрчүүсү деп аталат. Бул качан башталат? Организмде онтогенез энелик жумуртка клеткасына миллиондогон аталык сперматозоидтер жетет, кошулат, бириккен жеринде зигота пайда болот. Ал зигота айткандай 30 сааттан кийин мындай болгон бир нече клеткаларды пайда кылат. Ушундай клеткалардын жетилишинен бластула деген сырткы катмары пайда болот. Андан кийин гаструла деп аталат. Андан 10 суткадан кийин бул 10 суткада уже булардын катмарлары пайда боло баштайт. Качан гана катмарлар пайда болгондон кийин эмбриондун омуртка тутуму, органдары пайда болот. Бул болсо эненин киндик боосу менен 5 жумадан кийин алардын салмагы, боюнун өзгөрүшү 10-15 миллиметрге чейин жетет дагы. Кандайдыр бир өзгөрүүлөр пайда болот. Эненин киндик боосу менен азыктанып, кычкылтекти алат. Мына көрүп турганыңардай бул ошол түйүлдүктүн кабы пайда болот. Башкача айтканда тон деп атайбыз. Ушул түйүлдүктүн өөрчүшү 270 суткага барабар, башкача айтканда 9 айда бала толук түрдө түйүлдүктөн азык заттарды алып, жетилип,
Анан 9 ай болгондон кийин жарык дүйнөгө келет. Ада 16-12 неделяга келгенде бул органогенез деген процесс башталат. Башкача айтканда органдар толук түрдө калыптанат дагы. Андан кийин өрчүү процессине өтөт. 18 жумага келгенде бала сырткы чөйрөдөгү бардык маалыматтарды алат. Энеси ооруса кошо капаланат, кайгырса ыйласа ыйлайт, күлсө күлөт дегендей бардык эмоциясын алат. Мына ошол мезгилде эне көбүрөөк кайгырбаганга, бала менен сүйлөшкөнгө аракет кылыш керек. 7 айдан кийин бала толук түрдө жарык дүйнөгө келгенге аракет кылат, колу буттарын кыймылдатат, бардык органдары калыптанат. Баланы жарык дүйнөгө алып келерде атасы менен энеси пландап, анан жакшы сүйкүмдүү балдарды алып келиши керек. Сөзсүз үй бүлө курганда, балалы болгондо пландоо керек. Анан эненин боюнда бар эне өздүк гигиенасын сөзсүз сакташ керек. Тамеки, алкоголь деген заттардан алыс болуш керек. Качан гана өздүк гигиенаны сактаган аял заты толук кандуу, ден соолугу чың баланы жарык дүйнөгө алып келе алат. Мына жаңы төрөлгөн бала. Бүгүнкү сабакта кеңири көбөйүү органдары, алардын түзүлүшү, түйүлдүктүн пайда болушу жөнүндө кенен маалымат алдыңар болушуңар керек деп ойлойм. Ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Саламатта калгыла.